сырткы биздин партнерлор дейликчи, өнөктөштөр дагы ошо кыргыз деле көрүп атышат да. Кыргыз жаранын ошо эки нерсени айткым келип атат. Бул кайдан эмне үчүн кыргыз жараны болуп калды? Биз изилдөөчү катары эл менен сүйлөшүп келдик да, анан элдер ошо сунушташкан. Кыргыз жараны эмес, Кыргызстан жараны кылбайсыңарбы депчи. Биз аны эми изилдөөнүн жыйынтыктап отчет жазып биздин ак үйгө сунуштаганда, ал 2018-жылы. Ошондо алар мынтип айтып калышты да, биз деген кыргыз жаранын биздин паспортко киргизгенбиз. Бул деген паспортто карасаңыздар, биометрикада ылдый жагында Кыргыз Республикасынын жараны деп жарандуулук жүрөт, гражданство. А өйдө жагында как символический баягы мекенге сүйүүнүү, мекендештер дагы форум өтөт жакында, ошо жарандыгын өзгөртүп башка мамлекеттин паспортун көтөрүп жүрсө деле ал адамчы. Бирок Кыргызстан деп мындай жүрөгү согуп, салым өнүккөнгө салым кошкусу келген дагы кыргыз жараны, анткени алар мекен карт алган болуп, ошол үчүн башка мамлекеттин өкүлү болсо дагы, жараны болсо дагы бизге ошол кыргыз жараны деп эки ойдон чыкканда, Кыргыз Республикасы жараны боло албайт. Анткени башка мамлекеттин жаранына кошкусу келип атат да, Кыргызстан деп жүргөнгө. Бирок Кыргызстан деген эзил конституцияны ачсаңыздар, биздин жана легендарный парламент абдан туура маселени коюптур. Мен дагы Казакстанга барганда ошол дилемманы алар казак бауырларыбыз сезип атышат. Биз деген республика Кыргызстан болчубуз 90-жылдары. Андан кийин анан легендарный парламент абдан стратегиялык туура чечим кабыл алып, Кыргыз Республикасы кылып атат. Расмий ат мамлекети Кыргыз Республикасы. Кыргызстан мындай в скобках жазылат да. Ошол үчүн биз Кыргызстан жараны кыла албайбыз. Биз Кыргыз Республикасынан чыгып, кыргыз жарандары бул конституцияда кандай жазылса, демек ошондой болот да. Ошол үчүн биз ушуну түшүндүргөнгө элге дагы эл аралык өнөктөштөргө түшүндүрүү кыйын болуп атат да. Эмнегедир ошо мисалы Французская республика, French Republic десе, мындай кулакка уже түшүнүктүү болуп калды да. Анан Кыргыз Республикасы же Түрк Республикасы десе, түрк десеңер баары түрк жарандары деп, баягы убагында Ататүрк аякта Осман империясы жок болгондо республиканы курду да. Ошондой эле биз Совет империясы деп коелучу, Совет биримдиги жок болгондо Кыргыз Республика деп аталгандыктан кийин кыргыз жарандары деп атабыз.